Жамат, ассаламу алейкум туғандар, амансыздар ғой жамат. Бұл шығарылышымызда азыр дағы бет чаққан бизнес сатуға қойып жатабыз. Срочно ушул видео менен колдон келсе максимально поделиться кылып коюшуңуздарды суранып кетемин туғандар. Бұл жерде азыр кайсыл жердебиз, эмне бар, эмне жок, аренда канча квадрат метр полный сиздерге түшүндүрүп кетебиз. Эже биздин көрүүчүлөр учурашып койсоңуз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен ушул местамды сатайын деп чечтим. Женская, мужская одежда бул жерде. Өзүбүздүн клиентский базаларыбыз бар. Кыргызстанга кетүүмө байланыштуу по семейным обстоятельствам сатууну чечтим. Сатууга чечтиңиз, Ооба. Жакшы, эже, мына жер метро текстильщики, да? Метро текстильщики. Кайсы вакытка жакын эле? 5-выхыттан чыкса, мына жерге болгону 2 минута. 5-выхыттан чыккан эле. Мына жерден МСК-2 жүрөт. Да, азыр в любом случае эшикке чыгып, мен сизге көрсөтүп деле коебуз, тугандар да. Ушундай дейли, эже. Локация эң выгодный жерде да. Локация жакшы жер тугандар. Текстильщикте адам билесиздер, аябай көп адам. Мына катар деле бир мындай торговый центрдин ичи экен, толтура экен, жама салон красоты, башка мындай кийим сата турган жерлер дагы аябай көп экен жамат бул жерде, на самом деле. Эже, мына жерде азыр полный көрсөтүп чыгабыз десеңиз, өзүңүз эсептеп чыктым дедиңиз, Өзүм эсептеп чыктым. Себестоимость баасы 550 миң болот экен. 550 миң. 2 айга аренда төлөп койгонмун. Первый и последний месяц. Первый и 60 миңден болгону и арендасы дагы өтө жакшы. Мен өзүм 3 жылдан бери иштеймин. Өзүм клиенттерим бар, аябай жакшы жер. Просто ошо семейный обстоятельствага карап Кыргызстанга кетүүгө туура келип атат. Первый и последний месяц төлөп койгонсуз. Последний месяц 60 миңден 120 миң төлөнгөн. Ошондо эже 550 миң плюс 120 миң болуп калабы? Плюс 120 миң болуп калат. Ошондо общий канча болуп атат? 670 миң. 670 миң и мына темир оборудованияларга, күзгү. Ошондо общий мына бизнестин баасын канча дедик? Общий 700 миң деп жатам. 700 миң. Түшү бересиз? Бир аз сүйлөшүү жолдор бар. Бир аз сүйлөшүү жолдор болот. Анан неме жолдоручу эже? Допустим, пример да, сизге чалышы мүмкүн да, бирөөчү там жарымыны берип турайын, жарымыны там 1-2 айга коюп бер десе кандай болот? Нак болгону жакшы. Нак болгону жакшы, бирок түшү бересиз. Түшүп берем. Түшүп берет экен. Туугандар, уктуңуздар, 700 миңге ушул жердин баасын койдук. 20 квадрат метрде кондер бар экен. Ичиде полный мындай даяр, туугандар, келип эле мындай айтканда жумушту кылып кетсеңиздер болот. 700 миң деп баасын койдук. Жакшы скидкасы менен бул жерде эми себестоимость баасын эле. Буларды эми көбөйтүп сатышат да, туугандар, эми лучше көрсөтүп чыгайлы да, жамат. Лучше көрсөтүп чыгайлы. Эже, ошондо мужской, женский одеждаларды атасызбы? Ооба. Кандай болуп калат мына катарда? Складыңыз барбы же болгон ушул жерде? Ушул жерде. Складда кышкы товарлар бар бир аз. Аларды кошкон жокмун. Мына карасаңыздар, туугандар, муналардын эси что, кайсыл жердин кийимдери булар өзү? Булар Пекин фабричный. Менде пошив жок, полный Пекин, оригинал товарлар. Только Пекин. Мунаны карасаңыздар, туугандар, на самом деле мына темир тезектин баары бул жерде акча. Мына оборудованиялардан бери коюп таштап кетет экен. Бул жерде небольшой мунаңыз неме экен, примерочный экен эже. Бул жер примерочный экен, жамат, мына көрсөңүздөр болот. Көзгүлөрү менен. Бул жакта муналар женскийби же мужскойбу? Жогору жагы женский, ылдый жакта мына шымдардын баары мужскойлор. Шымдардын пол классика, джинса, классикалар баары бар. Чакан бизнес туугандар, мына өзүңүздөрдүн эми инстаграмданбы, башка жактанбы дальше качать этсеңиздер болот бул жерде. Мына көрүп атасыздар. Бул жер зона касса деп коеюн, ошондой дейли же? Ооба. Бул жерлерди көрүңүздөр туугандар, мына. Дагы эмне дейсиз эже? Ушул бир аз обувтар дагы бар, өтүктөрдү мисалы кошкон жокмун. Ушулар мына темир буюмдарга кошулуп, ушулар баары калат. Ну, не деп коет эле? Өтүк. Паровой өтүк. Өтүк, жүрүңүз, эшикке чыгайлычы. Бул жер туугандар, мына көрдүңүздөр. Мына жактан кайсы выхыттан келет эле? Бул жактан келгенде 5-выхыттан чыгып келсе 2 минута жол. Соседтер дагы бул жакта женский экен, а? Бул жак женский хиджаб кийим. Женский экен. Муналар сизге карайбы? Ооба, булар да бизге. Бул жерлер полностью сизге карайт. Бул жактан дагы чыкса болот эже, а? Ооба. Мына көрүп атасыздар туугандар, 11-чи неме экен? Павильон деп коебузбу, ошондой дейбиз, а? Бул жакка чыгып көрсөк эжеке. Бул жак эми баягы метронун арты туугандар. Метронун арты стоянкалар, көрүп атасыздар жамат мына, стоянкалар. Могул жактан кирсеңиздер, уже туугандар мына. Она уже Люблинская улица. Люблинская улица туугандар, чоң шысы деп койсом болот. Лучше мен көрсөтүп кетсем. Бул жакты мен лучше көрсөтүп койсом жакшы болот туугандар мына. Бул жерден да кирсе болот, бирок основной ход ошол жактан экен жамат. Мына көрүп атасыздар, мына жерди бардыгыбыз эле билебиз туугандар. Анан да двухэтажный мост үстү дагы бар билесиздер жамат, а?
Мынакей жамат. Ошол входтон киресиздер туугандар, эсичте ошол входтон да кирсе болот. Мына жерденчи мына. Өтө проходимый жер на самом деле. Туугандар көрдүңүздөр, а? Ушул зданиянын ичи. Дальше киребиз бул жака эми. Бисмилла деп дальше көрсөтүп коеюн туугандар бул жактарды. Мынакей жамат. Буяк эми стоянкалар экен. Туугандар, ушундай, короче, 700 000 деп биз айтылыш баасыны койдук эми 700 000 деп. Дальше өзүңүздөр келип, по факту да көрүп, сүйлөшүп, соданы кылып ишти кылсаңыздар болот. Лининг 5000 дейт го же бул двойкабы? Ооба, двойкалар. Каяктан келген бул өзү? Пекин, Тоже Пекинби, э? Баары Пекин. Фабричный экен жамат. Дагы айта турган сөзүңүз барбы же, жокпу? Болду окшойт, а? Жамат, көрдүңүздөр, эже экөөбүз колдон келишинче сиздерге түшүндүрүп бердик. Номер телефондор, адрестер экранда болот. Салам алейкум баарыңыздарга.